Жарандар электр энергия кымбаттайт деп эч кабатырланбай эле койсо болот. Быйыл тариф өзгөрүүсүз калтырылды. Ага ылайык айына 700 киловатт сааты 77 тыйын, ал эми бул ченемден ашкандар мурдагыдай эле 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Белгилей кетсек, тоолуу аймактарда жашаган калк үчүн 700 киловаттык чек алынып салынган. Социальный защищенный слой населения бүткүл чектөөлөр алынып калып атат. Урматтуу президентибиз сөз берген нарында. Ошонун алкагында ошол жумуштар алып барылып, чектөөлөр алынып салынып, 77 тыйындан ал жакка кетет. Деген менен электр энергиясы айрым категориядагыларга жогорулап жатат. Мисалга, бюджеттик өнөр жай Али Чарбай үчүн 28 тыйын кошулду. Мындайча айтканда, тариф киловатт саатына 2 сом 52 тыйынды түзөт. Мындан сырткары коммерциялык түзүмдөрдүн тарифине да кошулду. Используют электроэнергию в очень большом количестве. Это, во-первых, майнинговый сектор. Электр энергия өтө чоң көлөмдө колдонгон компаниялар бар. Булар биринчиден майнинг тармагы, алтын өндүрүүчү компаниялар, куюу цехтери, алкоголдук өндүрүш жана цемент заводдору. Мына ушул компаниялар үчүн өзүнчө коэффициент киргизилип жатат 2-ден 13-кө чейин. Ушул коэффициенттерге ылайык аталган тармактар электр энергияны жогорку баада колдонуп башташат. Ушул тапта министрлер кабинети электр энергияны импорттоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Мына көрүп атасыңар, Кытай, чоң Кытай өлкөсүндө тоже ушундай азыр дефицит пайдалууда болуп келатат да. Тилекке каршы азыр энерго кризис жалпы дүйнө боюнча Кыргыз өкмөтү азыр мына импорт жалпы кошумча электр энергия боюнча биздин мына президент Туркмениянын иш сапарында 2 миллиард киловатт час саат импортко сүйлөшүп келдик. Биздин урматтуу министр жакындарына контрактка кол койду. Азыр биринчи партиялар Өзбекстан аркылуу келип баштады уже. Биринчи жолу мына Кыргызстанга Туркмениядан электр энергия келип атат. Жарандар жылуулук жана ысык суу тарифи боюнча да ойлонбой эле коюшса болот. Күз-кыш мезгилинде эч кандай кымбаттоолор болбоорун биринчи вице-премьер басып белгиледи. Бирок кийинки жылытуу мезгилине карата калк үчүн тарифтер каралышы ыктымал. В течение последующих лет до 2025 года предусмотрен плавное повышение тарифа, значит, исходя из средней, значит, уровня инфляции где-то 7 от 7 до 10% в рамках. Келе жаткан жылы жылуулук үчүн тариф 7-ден 10%га чейин көтөрүлүшү ыктымал. Бул мезгилдин алкагында биз тарифтер өзүн өзү актайт деп ишенебиз. Айта кетсем, 30 жыл аралыгында энергетика тармагы Советтер Союзундагы запасты пайдаланып иштеп келе жатат. Көбүнчө Токтогул, Камбар-Ата сыяктуу кесттер. Негизинен энергетика системасы сырткы насыялардын эсебинен иштеп жатат десек болот. Биз донорлорду тартуудабыз. Мисал айтсам, энергетика тармагынын жылдык дефицити 7-ден 10 миллиард сомду түзүүдө. Кошумчалай кетсек, быйылкы жылы калк үчүн ысык суу тарифи да мурда кандай болсо ошол бойдон сакталды. Кийинки жылдан тарта тариф 14%га жогорулай турганы маалымдалууда. Салабат Эркетаева, Мээринбек Кошалиев, ЛТР, Бишкек.